Ысык Көл облусунун Булуң бурчунан келген 20дай тургун балыкчы Корумду унаа жолунун курулушунда иштеп, өткөн жылдагы айлык маяналарын ала албай келишет. Буларга окшоп эмгек акыларына ээ боло албай жаткандардын саны 300гө чукул. Жалпы эсеп боюнча былтыркы жылдын 8 айынын айлыгы төлөнгөн эмес. Болгону март, апрель, май айларынын кылынган алышкан. Былтыр 19-жылдан бери ушул май айынан баштап жаңы иштеп баштаганбыз. Анан ортодо бир 2 айдын айлыгын берди. Анан былтыр 19-жылда 8 айдан бери айлык албаган элдер бар. Быйылкыны кой өткөн жылдагы эмгек акысын ала албай жаткандарына карабай 30га чукул жумушчу кышында иштеп жатат. Айдоочулардын жана жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу үчүн каттамга туз, кум себишүүдө. Маянаны төлөп берүү боюнча Кытайдын Longhai компаниясынын жетекчилерине бир нече жолу кайрылышкан. Бирок алар кыргыз өкмөтү каражат бербей жаткандыгы менен түшүндүрүшкөн. Кийин дайындарын таптырбай кетишкен. Кыш кайра келди. Азыр биз дагы иштеп атабыз. Дежурный болуп. 10 чакты бала иштейбиз. Жолдо кар жайт, ошолорго кум чачабыз. Күн сууна карабай жаап атат, биз иштеп атабыз. 6-дан баштап чыгабыз, кээде 5те чыгабыз. Түнгө чейин иштейбиз. Элдер жаман көрөт, жакшы иштебей атасыңар дейт. А бизге акчасын төлөп бербейт. Айла жоктан чыгып атабыз, эми берип калар деген үмүт менен жүрөбүз. Бирок берилбей атат. Жолдун курулушу башталганда туруктуу жумуш болоруна ишенип, жолчулар банктардан ири суммадагы насыя алып алышкан. Эмгек акынын берилбей жаткандан улам негизги сумманы кой, үстөк пайызын төлөй албай калышкан. Мунун айынан айрым үй бүлөлөр ажырашып, кээ бирлери өз өмүрүнө кол салган. Жылда эле ушундай акча маселеси чечилбей эле ушинтип келатат. А быйыл болсо өзгөчө болуп кетти. Мындайча айтканда, ушу жумушчулардын ичинде 300 киши бар. Ошонун арасынан уже асты өлүмгө чейин кетти. Муну кредит төгө албай. Аркасы ажырашуу менен болуп атат. Анан ушу акыйкат издеп келгенбиз. Белгилүү болгондой, тендерден утуп алган Кытайдын Longhai компаниясынын Кыргызстандагы банктык эсеби камакка алынган. Буга өткөн жылдагы салыктардан карыз болгону себеп. Жумушчулар бул боюнча буйртмачы катары Транспорт жана жолдор министрлигине дагы кайрылышкан. Анын негизинде министрлик ишкана жумушчуларга 6 миллион 700 миң сомдун тегерегинде акча карыз экенин эсептеп чыккан. Балыкчы Корумду унаа жолунун жалпы наркы 6 миллиард 803 миң сомго бааланган. 4 жылда 4 миллион 271 миң сомдук жумуштар аткарылган. Жол чарба департаменти ортомчу болгон кытайлык компанияга 4 миллион 365 миң сом которгон. Ошондо министрлик ортомчу ишканага эч кандай карызы жок. Бул акча рабочийларга берейин деген акчасын бияктан жанагы налог боюнча проверка барып калып, ошол жерден налогко карыздары чыгып калганбы неметип, буларга берчү зарплатасын ошол налоговыйга которулуп кетип бере албай калдык деген эме болуп атат да. Акыркы жолу январдын башында кытайлыктар менен кезигишкенде биз алдына задача койгонбуз. Давай анда боло турган болсо головной офисиңерден болсо дагы акча алып туруп булардын карызынан кутулгула деп. Булар ошонун үстүнөн иштеп атабыз деп кеткен, бирок азыр биз бир жумадан бери байланыша албай атабыз да. Жумушчулардын айлык маселеси жакынкы күндөрү чечилбечүдөй. Бирок министрлик жол куруу жумуштары башталганча кытайлык компания менен сүйлөшүп, бардык чыгымдарды төлөттүрүп берерине ишендирүүдө. Дүйшөн Шаршембеков, Калыбек Абдымамутов, Нью ТВ.